Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Адаттагыдай эле ушу кут кудуретти улуу табылга. Ушу куттун эле бир 90 кырын чечмелеги эле делет кыргызчылыкта. Кут бул ошо кут ой, кут ай дегендей ошо кут берүүсүн же болбосо ошо кудуреттүү улуу табылга же болбосо ошо 21-кылымдын сырлары кыргыз элинин оорду алтын доор аян кабарлары же көктөн буйрулган сунуш тапшырмалар жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Бүгүнкү темабызда ошо эволюция доору бүттү, энергия доору башталды. Энергияны кантип топтош керек? Энергияны кантип иштетиш керек? Энергия өзү эмне? Ушунун тегерегинде сөз кылмакпыз. Ар бир доордун улуу илими болобу? Ооба, ар нерсенин убагы болот, учур чагы болот, улуу илими болот. Себеби аалам дагы, адам дагы тынымсыз чексиз өсүүдө. Касиет күчүнө кирет, элге эркин өсүү буйрулат. Door алмашат, адам ааламдык жашоого жарактуу жан дүйнөгө ээ болот. Кудай өзү эмне бул? Кудай ааламды дагы, табиатты дагы, адамзатты дагы башкаруучу улуу күч. Жоктон бар кылуучу, жан алып жан салуучу, жан дүйнөнү өстүрүүчү, кечиримдүү, кереметтүү, колдоочу, коргоочу, эки көзгө көрүнбөгөн көк мейкин, сөлөкөт, чексиз кудурет. Кайсы жерде аба, көк мейкин дик болсо, ошол жерде Кудай бар демекчи. Чексиз, сөлөкөт, бирок чексиз кудурет. Анысы кандай ушул адам эч нерсенин ээси эмес. Адамды энергия бийлеп турат экен да. Ошон үчүн ушул биздин сүйлөп аткан сөздөр бул 21-кылымда адамдын кара куш мээси толук ишке түшөт экен. Ошондо кара куш мээ толук иштеш үчүн же болбосо ушул техника бүтүп, телепатия өтөт экен. Ошо ар бир адамдын ар бир клеткасында ачылыш, ойгонуу, козголуу болот экен. Мына ошол кезде ушундай улуу окуулар, чоң талкуулар, суроо жооптор сөзсүз керек. Демек, биз азыр эмне кылышыбыз керек? Мына мынтип муштумузду түйүп бир кыжа алат болобуз. Жолдо бараткандабы, машина, гаи тозду, кай жерде таш жатат, кай жерде яма деп мисалы, кай жерде кандай знак деп кыжаалатчылык менен же болбосо бир жаман кабарды уккандабы же кыжаалат болгондобу керек болсо түнү менен уктабай өзүбүздү өзүбүз жеп чыккан күн болот. Ошондо мынтип биз болгон турпатыбызды, тыелыбызды кысып алган болобуз. Ошо талкуу убагында дагы өзүңүздөрдү аябай бош сезип деги эле талкуу бүткөндөн кийин деле машинеде баратасызбы, жолдо баратасызбы, керек болсо ошо кечинде баягы күнүмдүк түйшүктү бүткөндөн кийин эс алаарда төшөккө жатканда дагы өзүңүздү бош тыштап көрүңүздөрчү. Азыр дагы мен боштондук энергиясы менин турпатымды бийлесин деп мына ошо көзгө көрүнбөгөн энергия көп экен да, мисалы боштондук деген энергия бар, теңирге теңдеш деген энергия бар, ой менен башкаруучу улуу энергия деген бар, багындыруучу энергия деген бар. Ошонун эң жакыны ушул адам өзү боштондукка чыгыш керек. Адам боштондукка чыкканда анан көкүрөгүнө бир жакшы ой түшөт. Азыр ошо боштондук, өлбөстүк, түбөлүктүүлүк доор келип атпайбы? Ошол кезде ошо ак-кара жагынан чыгышыбыз керек. Жана ак-кара, инь-ян, жаман жакшы, дин, бийлик, байлык, ал жаман, мен жакшы деген. Ошондуктан ошо талкуу убагында дагы өзүңүздөрдү бош коюп, жана түйүп алган муштумуңуздарды бошотуп, ошо керек болсо көзүңүздөрдү жууп, сөздү кууп отурсаңыздар, ушундай бир өзүңүздөр билбеген менен ошол денеңиздерде бир чымыроо башталат. Керек болсо ошо кан тамырларга бир мындай тырышып барып, сөөктөр сыздап барып бир жеңилдик болот. Ошондой отурсаңыздар, өзүңүздөрдү бошотуп. Ошентип азыр эволюция доору өттү.
Мына адам жаралганда тили ооз жок жаралса, адамдын көп жылдыгы ошо турмуштун муктаждыгынан сөз пайда болгон экен. Анан ошо көп доорлорду басып өттү. Суу доору, таш доору, темир доору, техника доору, мына азыр ошо теңдик деген доорго келди. Же болбосо чындык деген доорго келди. Же болбосо ошо акыркы өнүккөн доор, бул алтын доор, жана акыркы заманга чейин пайгамбардын осуяты болот, сөз болот. Андан кийин ушул акыркы заман ошо алтын доор келди. Мына ошого чейин адам көптөгөн эволюция тажрыйбалардын негизинде адамдын гени сөөгү жетилиптир. Баягы ген жетилиптир. Кен жетилгенде алтынды касат, кени жетилгенде көмүрдү каскандай ошо адамдын да гени жетилиптир. Ошо кени жетилгенде эволюция доору бүтүптүр да. Улам өсүп отпай 1-чи, 2-чи, 3-чү, 4-чү, 5-чи класс дегендей бүтүптүр дагы эми азыр ошо энергия деген доорго келген экен. Эми ошо кыргызчылык деген өзү бул улутчулдук эмес, бул ошо кыргызчылык деген сөздүн өзүндө ошо энергия менен иштөө деген экен да. Мисалы, энергия менен, ошо ою менен же касиети менен сууну тетрагыскандар болгон дейт. Эми алга ишенип ишенбеш кыйыныраак, бирок жамгыр жаадырган жаачылар болгон, буга ишенсек болот. Мына биздин ошо айтып жүрөбүз. Баягы күнү көчмөндөр оюнда айтылып аткан турбайбы? Мисалы, орустар келип, же грузиндер келип, бүркүттөрдү алып чегарадан өздөрүнүн өтүрүп койгон, анан орусча түшүнбөй койду деп. Анысыкандай ошол кыргыздын чөй кайра деген эле кыйкырык сөзүнөн, ошо ишаратынан малдын кайрылганы артка, ошо сыйынбай туруп эле сырдашып, желди же шамалды чакырып, талканын сапырып алганы, кыскасы айтып отурса, көп ошол энергия менен иштөө. Анысыкандай да азыр ошо энергияга өтчү мезгил келди. Ошондо турпаттын өткөргүчкө айлануусу жаңы доордо, могу биздин турпатыбыз энергия өткөргөнгө айланат экен. Кубулат экен, экинчи кызматын көрсөтөт экен. 21-чи кылымда адамдын телосу же турпаты өз оордун кызматын толук алмаштырат. Могу турпат энергия өткөргүчкө айланат. Эмилекинтип сиздер бош отурсаңыздар, эми бул менин башыман өткөн нерсе, энергия топтолот, сизде эмоция кетет. Жан дүйнөңүз бошойт. Ошондо каны жок, жаны жок, эмоциясы жок, таны жок. Улуу жооптуу закондун негизинде биздин турпат иштеш керек экен. Эскиче эле азыр эмнеге биз айтып коебуз, баягы эркекке кыргын келген мезгил деп. Эркек кызыл кандуулук менен жашайт экен, акыл менен, кыйкырык сүрөө менен. Айтылып коет, чачы узун болгон менен аялдын акылы кыска деп коет. Аялдын акылы бул жашоодо кыска болгону менен сезими менен жашай берет экен. Канчалык түйшүк, канчалык кыйынчылык болсо дагы эне байкуш жашап атат. Мисалы, мына жаш эле кезинде жесир калат турмушта. Ошо 2-3 баланы эрге тийбей, ордун жоготпой, эне байкуш 2 ат тартчу арабаны же 2 адам тартчу жүктү жалгыз өзү тартып өстүрөт. Кем кылбайт. А эркекчи, эркекте 70-ке чыкканда байбичасы айтыш болсо дагы мен куурадым деп чындап баягы могу турмуштун жөнөкөй эле ушу улууга тарбиялачу нерсеге түтпөйт экенбиз эркек. Ошон үчүн кызыл кандуулуктан чыгыш керек болуп атат да бул жерде. Ошол эле кызыл кандуулук менен эскиче эмоция менен жашаса, ушу биздин турпатыбыз күйөт экен. Мисалы, ошол бөйрөк иштебей калып атат, ар кандай оорулар пайда болуп атат. Себеби ошол энергия келип аткан убакыт экен да. Тетиктерибиз күйөт. Турпат өткөргүч законуна киргенде өлүм жоюлат. Ошо өткөргүчкө айланганда өлүм жоюлат. Жерде бейиш орнойт. Демек, өлүм эмнеден пайда болду? Ошол эле эмоциядан, көрө албастыктан, ичи тарлыктан, менсинүүдөн, ак-кара философиясынан, анан аял эркек гармониясынан өлүм пайда болгон. Темабызды сүйлөп аттык эле, бирок көрөрманыбыз бар экен, кабыл алсак. Угуп атабы сизди? Алло, саламатсызбы? Угуп атабы сизди? Саламатсызбы? Assalamu алейкум. Алло, байке, ассаламу алейкум. Улай берели. Ошондо
жерде бейиш орнойт. Өлүм биз менен коштошот. Ошо бизде кыжаалатчылык болбосо, көрө албастык болбосо эле коштошот да, чындап эле оору деле, өлүм деле эмнеден пайда болот? Ошо кыжаалатчылыктан пайда болуп атат. Түбөлүктүү жашоо курулат. Ошондо мына азыр аалам, адам, табият үчөө киндиктеш. Бири-бирсиз жашоо жок, табиятсыз адамда жашоо жок. Же болбосо адамсыз табиятта да жашоо жок экен да. Себеби табият, эгер адам болбосо табият бир кунарсыз эле бир нерсе болмок делип берилет. Кыргызчылыкта ошо жаңы энергия мыйзамдарында. Аалам болсо эми баягы ата катары, коргоочу, колдоочу катары Кудай эми көзгө көрүнбөгөнү менен ушундай турат экен. Ушул аалам, табият, адам үчөө гармонияда иштегенде адамзат өткөргүчкө ушу энергияга айланат. Ошо энергияны биз туура эмес кабыл алган, кызыл баягы эски түшүнүктө жашагандыктан мына биз айтып аткан нерселер ошо эртерээк берилбек дегендиктен, же болбосо ошол адамзат өзүнө сиңире албагандыктан ошол энергия көрүнгөн жерди тешип чыгып атат, же болбосо көрүнгөн биздин тетиктерди күйгүзүп коюп атат. Адамзат провод болуш үчүн, ошо энергия болуш үчүн психологиялык бурулуштан өтүшү керек. Адамдын телосу бүткүл көрүнгөн жашоону тейлөөчү ядро болот дейт. Ядро деген эми жаратуучу. Мисалы ооба адамдын оюнан аалам жер, жаман ойдон аалам жер бузулуп атат. Адамдын оюнан ошол ойлогон оюн орундап калып атат. Жаман ойлосо, жакшы ойлосо дагы. Анысы кандай, ошол адам ушул энергияга толгон кезде могу көрүнгөн жашоону тейлөөчү ядро болот. Высоковольт болот деп берилет да, эми ошол трансформаторго салыштырып. Эми высоковольт линиядан күйөт го адам. Үйдүкүнөн дагы бирөөнү кармап иштесең болот. Тигинден 3 метр жакындаганга дагы оор. Телехранитель болот дейт. Ушу коргоп турат. Могу жашоону адам өзү коргоп турат экен. Эл бузулса, жер бузулат го, аалам бузулат го. Анысы кандай, ошо адамдын оюна карап аалам жер айланаарын биз билбей келген экенбиз. Бул улуу законга ар бир адам даярдануу керек. Бул улуу мыйзам адамзаттын түбөлүктүү боштондуктагы чыныгы, кызматы, өлбөстүгү болот. Биздин чыныгы кызматыбыз эмне экен? Адамзаттын жаралуу максаты. Ушул чыныгы кызматыбыз бул жаратуучулукка жетүү экен. Жаратуучулукты ар дайым иштетүү экен. Ошо жан дүйнөнү сактоо экен, табиятты сактоо экен. Биздин эң биринчи жаралуу максатыбыз ошо экен. Андан кийин анан ошол жер жашоосу уланып туруш керек, бала чака күтүш керек. Жер жашоосу жоюлса чексиз аалам жок болот экен. Мындай өсүп турат экен да, баягы чырпыктан чынар пайда болгондой. Адамзаттын түбөлүктүү боштондуктагы чыныгы кызматы ушул кызматы болот экен. Ушул энергия топтоо, анан энергия менен аалам жерди бийлөө. Боштондукка, бейишке, өлбөстүккө чыгуу үчүн энергияга толуу керек. Жан, таң, кызыкчылыгын жоюу керек. Мына биз азыр боштондукка чыга албай атабыз да. Биз ошо рамкага кирип алган ар кандай агым диндердегилерди боштондукка чык десек, жок делип атпайбы? Ак кара деп атпайсыздарбы? Мисалы халал. Болбосо харам. Адал, арам. Ал жаман, мен жакшы. Алар кара, биз ак. Алар капырлар, биз мусулман деп ошондон сиздер ак карадан чыга албай атпайсыздарбы? Ак карадан чыкпаса эмоция бийлеп туруп алып атат да. Эмоция болгон жерде энергия отурбай атпайбы? Баягы кара адамга ак кандай жугат? Жукпайт да. Анчын ошо бирдей көрсө, жөнөкөйлөшсө, анан энергия отурган атат. Ошон үчүн эмоциядан чыгыш үчүн кул сезимди жоюш керек болуп атат. Бийлик деген түшүнүктү, байлык деген түшүнүктү ооба болсун, орточо оокат. Бирок андан ары оосунуп, ушу эки көз менен көрө албас, ичи тар деңгээлге жетпеш керек. Анда эмоция иштеп атпайбы? Эмоция иштеген жерде өлүм болуп атпайбы? Көрө албастык, ичи тарлык, кыжаалатчылык, өзүң колуңан келбейт, кылган адамды көрө албайсың.
бер анда ошондо сенде кара энергия иштеп атпайбы, көрө албастык эмоция иштеп атпайбы. А бар сен кеңеш сурабайсың, ошо байкеден кандай кылабыз, байке батаңызды бербейсизби, жардам бербейсизби, тааныштарыңызга айтпайсызбы деп кеңеш сурап, жолун сурабай эле биз аны көрө албастык, сыртта туруп ушинтип. Анан каяктан өзүбүздүн иш жүрбөй атпайбы ошол кезде. Анысы кандай ошол рамкадан чыгыш керек болуп атат да. Ошонун ичинде дин дагы бар, ошонун ичинде бийлик, ошонун ичинде байлык бар. Ал ошо ар кандай диндер туура көктөн Кудайдан буйрулган, бирок ошол учурдагы эволюцияга азыр болсо жаңы доор башталып атпайбы? Энергия деген доор, эмоция эмес, эволюция эмес. Мына ошондо боштондукка чыгыш керек болот. Сен боштондукка чыкмайын, мындай өзүңдүн жан дүйнөңдү бошотмойун. Мисалы, компьютердин мазгисин тазалап, эски нерселерди кетирмейинче деле жаңы баягы информация батпайт да. Анысы кандай ошол эмоциядан чыгышыбыз керек. Бул менин башыман өткөн нерсе болуп атат. Мен да кара ниет болчумун. Өзүмчүл болчумун. Көрө албас болчумун. Көрпенде болчумун. Анан бир каниет пайда болду. Кырсыктым, мурдалдым, камалдым. Мага байлыгын кереги жок болду ал күндөрү. Мага жөн эле бир мындай сыртка чыгып эле бир ачык жашоону көрүш мага өтө кызык болду. Ошолго тансык болдум мен. Өлүп тирилдим, операция болдум ар кандай. Ошондо ойлондум, мага ачык эле күн керек экен деп. Көрдүңүзбү, ошентип анан бир каниетчилик алып келип атат. Турмуш өзү бизди жазалап атат, окутуп атат, биз ошондон жыйынтык чыгарбай атабыз. Мына азыр ушул коомдо өйдө төмөн сөз айтылып турса, эл башчылары бири-бири менен урушуп атса, бизге каяктан жакшылык конот? Кыргызда айтат го, 40 периште качып кетет, периште качып кетет, урушпагыла дейт го. А эмоция бийлеп турса, каяктан бизге бир нерсе конот? Ошондо өлбөстүккө чыгуу үчүн жан, таң, кызыкчылыгын жерүү, жоюу, түбөлүк өмүрдү сактап калуу керек болуп атат да. Ошондо мына азыр өлүм сырын таап алдык. Көрө албас, ичи тар, менменсинүү, ушул жаман ойдон, нервтен деп коет да. Нерв эмнеге болуп атасың? Сен нервтенбе да, мантра айт, жой эски нерсени. Мисалы, балаң шымын булгап койду. Ошого да нерв иштетесиң. Же ошондой бир чоң нерсени ошондой жөнөкөйдөй эле көрүп кой. Ага эмне башым оорутам? Ал майда эле нерсе да. Сен башың оорутчу нерсе эмес да ал. Ага башың оорутпа. Жөнөкөй эле нерсе ал. Анысы кандай? Өлүмдүн сырын таптык, эми өлбөстүккө пайдабал түзүшүбүз керек болуп атат да жаңы доордо. Ар бир инсан бул улуу мыйзамга мойнун алат, жоопкерчилик мойнун алат, же күйүп жарылат, жоюлат дейт. Ошондо трансформатор 4 3 фаза минусу менен 4 проводдон ток кирип, кайра майдалап 2 фаза, 1 фаза менен элге бере тургудай болсоңуз, анысы кандай? Биз дагы ошол азыр эмоциядан чыгып, эң биринчи өзүбүз эмоциядан чыгып, рамкадан чыгып, кул түшүнүктөн чыгып, өзүбүз жаратуучу экенибизди, адам өзүнө ишенбесе, эч ким жардам бере албастыгын эстен чыгарып, ошо өзүбүздөн баштап, эмоцияны жоюп, энергияны отургузуп, анан ошол энергия менен аалам жерге биз жакшылык кааласак болот экен. Биз өткөн берүүлөрдө айттык эле, айбан менен адамдын айырмасын ас эле жерде экен. Мына айбандын бүгүнкү күндөгү тесеги, каны, сүтү, эти, жүнү баары пайдага кетип атыптыр. А адамдын тесеги, сөөгү жерди булгап атыптыр. Эң жаманы адам жаратуучулук болгондон кийин ою, сөзү, көзү жана көзү тийди, сөзү тийди дегендей аалам жерди булгап атыппыз деп. Ошондо мына жаңы доордо жашоо жол жобо эрежеси ушул кичинекей эле китепте берилет. Мындан ары эч кимдин ою, же болбосо так окуп берейин, энергиясы болсун. Аба, воздух, духов вводит, өз эсебин баштады. Абанын курамы өзгөрүп, ар бир инсандын терс сыпаты өзүнөн ашпай, эч кимге жамандык кыла албай, өзүнө таасир этип талкаланат. Караңыз, мына. Сиздин магия эмес, сиздин окуткан дубаңыз эмес, керек болсо сиздин сөзүңүз эмес, кылган жамандык эмес, оюңуз. Ушу бирөөгө жетпей жамандык,
өзүңүзгө таасир этип талкаланат экен да. Муну жөнөкөй эле мисалдаштыралы. Кудай адамдын жанын эки дүйнөгө ээ болушун жаратыптыр. Бир жан келип тиги кызды кийип иштеп атат. Тиги бир жан келип баланы, бир жан кийип бийликтегини, бир жан келип мени. Мен эмнеге ага жаман ойлошум керек? Анда бир Кудай жараткан жан. Демек, анын да ата тегин нарбайы бар. Жана кыргызда айткандай. Бирөөнү бирөө өлтүрөт, көп өтпөй өзүлөт. Далил жок, соттолгон эмес. Эмне болду? Капырды кан кое берген жок дейт. Анысы кандай ал чоң кыяматтын кылдык, кайра кыямат көрдүк. Анысы кандай биз азыр бирөөгө кыямат кылсак жөнөкөй эле ишенемби? Жолунанбы? Анын ата тегин нарбайы, жөлөмөгүчү жараткан Кудайы кайра мага зыян кылдырып атпайбы? Ошентип жаңы доордо адамдын укугу өтө корголот деп берилет. Ааламдык ошо энергия илиминде. Корголот. Эмнеге десең, азыр сен бирөөнүн көңүлүн оорутсаң, 3 эсе өзүңдүн көңүлүң түшөт. Ошол замат. Баягы бирөөгө жамандык кылсаң 40 жылда кайтат эмес. Азыр ошол замат. Көз ачып жумгуча, жарым күн өткүчө, жарым ай өткүчө ошол кайтып калган. Ошондуктан азыр бирөөнүн көңүлү Кудайдын көңүлү. Караңызчы, биз эмнеге бирөөнүн көңүлүн көтөрө албайбыз? Бирөөнү эмнеге мактай албайбыз? Эмнеге бирөөнү жарата албайбыз? Эмнеге улуу кыргыз деп сүйлөй албайбыз? Байыркылыгы чын, бир моңдан сүйлөгөнү чын. Мына адамды талаш болуп келет. Адам атадан жаралганбыз делип. Ооба. Батыштын окумуштуулары маймылдан жаралганбыз дейт. Эми окшосо маймылдар маймылга окшосун. Биз адамга окшобойбузбу? Өйдөлөбөйбүзбү? Биз нурдан жаралганбыз деп келатабыз мына. Жомок менен жашаган, нурдан жаралган манастын кыргыз эли кайыптан жол таап берет, жаңы доордо деп атабыз. Мына кайыптан илим түшүп атат. Кайыптан илим түштү, чынык илим, табыгы илим түшкөндөн кийин мына мындай табылма илимдер күн өткөн сайын күчүн жоюп атат. Чындык жерге түшкөндөн кийин жалганчылар күн өткөн сайын айбири ачылып атат. Көрүп атасыздар дүйнөдө. Табыгы илим түшкөндөн кийин табылма илимдер курал жараак, акча, закондор адамзатка ажал азапке алып келгенин гана көрүп атабыз. Ошол кезде ааламдан келген өкүл деп атабыз кыргызды. Далили, дастандары, байланыштары. Ааламдашууда адамзатка жол көрсөтүшүбүз керек болот. Ага жол көрсөтүш үчүн өзүбүз жол башчылыкты окуп алышыбыз керек болот. Биригүү болот, эмнеге болбойт? Көкүрөктө барып карама каршылык жоюлат. Бул ушул билбей эле. Анткени ошол мына бул жерде мынтип берилет. Анатомия жаңы доордо экинчи кызматына өтпөсө, аябай ооруга чалдыгат дейт. Мисалы, өпкө, боор, ашказан, ичеги, табарсык, баш, өт бардыгы берилген бул жерде. Эмне деген экинчи кызматы бар? Экинчи кызматын ошо мына энергияга толуп туруп анан экинчи кызматын аткарат. Ошондо өпкөң мынтип жашаш керек, өпкө оору болбош үчүн. Менин өпкөм абаны боёп закондоштурат деп айтылат да. Анан кантип деп ойлочумун, бул кантип мен абам, мени мисалы өпкөм абаны боёшу мүмкүн десем, бирөө туберкулез барып туберкулез чыгысып атат да. А менин оюм агарган, нурданган. Мен аябай бир чоң энергияга толгом. Демек менин оюм абаны боёп кооздойт. Кантип? Мына бак турат. Бактарак турат. Бактарак көмүр кычкыл газын соруп алып, кычкылтек бөлүп чыгаарын окумуштуулар далилдеп атпайбы? Анысы кандай деле биз ушу жаман нерсени соруп алып, жакшы боёкко боёп койсок, ошону адам дем алат экен дагы, ошол биз ойлогонду ойлоп баштайт экен. Биз сүйлөгөн көкүрөгүндө, мен эле ойлоп атканды сүйлөп атат деп айтып атышат да мага. Мен ойлоп аткан, менин көңүлүмдө эле сүйлөп атасыз дейт. Ашказан экинчи кызматы ушул. Асмандагы, ааламдагы, жердеги мусор энергияларды переработка кылып чыгыш керек сенин ашказаның деп айтылат. Ар бир адам ушуну ойлош керек. Переработка кылыш үчүн өзү ак нурданып чыгыш керек да. Ошол эле жанагы мына бак, дарак бар жерде эмнеге салкын болот? Көрсө асмандагы келаткан күндүн аябай ысыгын ал төбөсү менен соруп туруп түбүнө өткөрүп ийет экен да. Көрдүңүзбү көрүнбөгөн кызматы? Же болбосо көмүр кычкыл газын соруп алып кычкылтек бөлүп чыгарды. Анысы кандай? Менин ашказанымдагы. Мен жаман нерселерди ойлонуп туруп, анын баары майда деп туруп жакшыга жаратып коем. Мисалы мына кыш болбойт деген сөз менен жаратып койгон. Мен акшакал деген жокмун.
мал деген жокмун, бандит деген жокмун, бирөөнү басмырлаган жокмун. Тетирисинче башатта табият жаралганда бейиш болгон, кыш болгон эмес. Адамдын кырс мүнөзүнөн кыш пайда болгон. Азыр дагы кыш мүнөзүңдү жой, кайра башатка кайт. Азыр да кыш жоюлат. Мына ошону айттык. Бул жаманбы? Анысыгында көрдүңүзбү? Ар бир организмдин ушундай орду бар. Бут жөнүндө да бар, кол жөнүндө да бар, табарсык. Ичеги оорубаш үчүн мынабу майда турмуштан чоң нерселерди көрүп, ушуну улуулукка жаратып койсоң, сенин ичегиң тирүү иштейт дейт. Ичеги жара болуп кетет, ашказан жара болуп кетет. Мына ашказан жара болду. Эмне болдуң? Больницага барсаң айтат, кыжаалатчылыктан жара болуптур сенин ашказаның дейт. А сиз сиңире албай атпайсызбы? Жана кыжаалатчылык нерсени сиңирип туруп жакшыга жаратып койбой атасыз да. Ошондо байыркы кыргыз оорубаптыр. Чындыгында эле ооба ошо баарын жакшыга жаратып койгон, боеп койгон. Табият менен сырдашкан, аалам менен сырдашкан, түшү менен, аян менен алып бурушуп жашаган, келечек болжогон, төлгө салган. Көрдүңүзбү? Баардык нерсени баягы балам жакшы болот деп коет кыргызда. Азыр деле айта берет. Биздин көчөдө да майрам болот деп коет керек болсо кээ бир. Анысыганда көрдүңүзбү? Жакшыга жаратып салганда анан организм оорубайт экен. А биз болсо болбоско кейбиз кыжаалат, настроение, давление, отравление дегенде эле кетип атпайбы баары? Ошентип анатомия деген ушундай ааламдык анатомия илими бар. Эми медицинанын алы жетпейт, аны окубаса деп биз ушул айтып келебиз. Ал илимге да жете беребиз. Эми мына көрдүңүзбү, адамдын турпаты энергия өткөргүч проводко айлануу жөнүндө өттүк. Мына эртеден сүйлөп бердим. Бул жөнүндө китеп бар, бул жөнүндө сабак алсаңыздар болот. Экинчи, психология жөнүндө. Адамдын психологиясы жаңы доордо кандай иштеш керек? Эскиче иштебеш керек, тетирисинче улуу мыйзамдарга карап иштеш керек. Себеби бул доордо өтө чоң толкундар келет экен. Кадам сайын адамдын улуулугун бышыктоо үчүн аябай туш тараптан ударлар болуп турат экен. Жакыныңан, табияттан, улуу күчтөрдөн, түшүңөн, бала чакаңан, ишиңен, кызматыңан, мал пулуңан дегендей. Ошол кезде мисалы кыз деле улуулукка өткөндө ар кандай ударлар болот го. Анан соолук этпей, бийик маданият менен күтсө кыз эртеңки күнү жубан болуп, келин болуп, ошол үйдү, ошол айылды, ошол урууну утуп алат го. Ошол үй бүлөнү анысыгандай бизде да ушундай удар болуп турат. Ошого биздин психология дайын болуп туруш керек. А биз көрүнгөн нерсеге эле сразу, балам адвокат камалды, адвокат издейли, сотко акча берели, биз көрбөй атабыз да. Психологиябызды ошого дайындап турбай атабыз. Же болбосо мына үйдө бир адам ооруп атса, биздин жашпы карыбы психологиябыз дайын. Ары карап кетет окшойт, кайтыш болот окшойт деп психология дайын. Анан кайтыш болсо дагы мээбиз дайын, ошого дайын болгонбуз. А жөн эле жүрүп бир күнү кырсык болсо биз эмне болуп өлүптүр? Сүйүнүп кетип өлүптүр, капа болуп өлүп кетиптир дейт го. Анысыгандай ошол азыр ушу зор толкунга дагы биздин психологиябыз, аң сезимибиз дайын туруш керек болуп атат. Психология ошол жанагы буйрук берүүчү, коргоочу, жаратуучу деңгээлге жетиш керек. Ошол нерселерди ушу турпатка жайгаштыруу үчүн психология эрежесин окуп үйрөнүү керек. Бул улуу сөздөрдүн астында окумуштуулар ойлоп тапкан илимдер тиякта калат. Ааламдан түшкөн мурунку тартип илимдер, ааламдык аян кабарлар, алар да тиякта калат. Биз башка нерсени айтып атабыз, ошондо туура түшүнүңүздөр. Жаңы психология, жаңы түшүнүк, адам жаратуучулукка жетерин, эволюция, эмоция доору бүтүп, энергия доору башталарын, анда кантип жашаш керек, кантип өткөрүш керек, кантип табиятка, ааламга биздин жан дүйнөбүздүн, же түшүнүгүбүздүн, же психологиябыздын тийгизген таасири, алардан кайра кайтканы ушул жөнүндө сөз болуп атат. Психология чоң түшүнүктеш керек. Мына сиздин балаңызга караганда, небереңизге караганда сиздин түшүнүгүңүз өтө бийик да, анысыгандай ушул могу пендечилик жашоодон биздин түшүнүгүбүз ааламдык түшүнүккө жетиш керек болуп атат. Ошондо биздин психологияга карап иштеш керек. Ой менен жаратуу, эсептешүү. Мындан ары ошол ар бир адам өз жашоосун өзү түзүүчү, өзү жоопкер экенин ошол ойбузду иштешибиз керек экен.
ар бир адам жер ааламга жооп керек экен. Аалам жер бизге карап айланаарын эсибизден чыгарбашыбыз керек. Балаң жакшы болсо, баягы эн атанын бактысы балада деп коет го. Балада да чындап эле балаң жакшы чыкса, сенин духуң бийик, көңүлүң көтөрүңкү. Психология менен ушул турпат жуурулушканда чыныгы өткөргүчкө ээ болот экенбиз. Болбосо биздин башыбыз окубасак, түшүнбөсөк, биздин экинчи анатомиябыз экинчи кубулгандагы кызматын аткарып атат деп кайдан ишенебиз, кайдан аткара алабыз? Мына жанагы жөнөкөй эле бак даракка эле салыштыңыз. Көмүр кычкыл газды соруп атат, кычкылтек бөлүп берип атат. Ансыгандай эле биз жаман нерсени соруп алып, кайра жакшы нерсени жаратып. Ал байбичелерде мен угуп калган болгон. Окуосуңа таш деп жакшыны жаратып койгон. Бул ушунун эле тереңи. Мындан ары ушул Кудай сыяктуу, же жаратуучу, же башкаруучу акыл эс менен жашоо. Мындан ары ушул Кудай сыяктуу жаратуучу акыл эс ар бир инсандын чоң кызматка которулуусу экен. Мындан аркы жашоого өз башы менен жооп берүүгө, ааламдын тагдырын, адамзаттын тагдырын, табияттын тагдырын ойлонуп алып жашоо менен рахаттанат. Жаратып алат экен да, ойлонуп. Мисалы мына биз боеп атабыз. Кыш болбойт, жоюлду, табият бейишке айланды, табият бейиш атка өттү, табият аты өчтү деп атабыз мисалы. Аял эркек ак кара философиясы кыргын жасап келиптир өзүбүздүн жан дүйнөбүзгө. Кыжаалатчылык, өлүм ошондон пайда болуптур, өмүрүбүз ошондон кызгарыптыр, боюбуз ошондон кызгарыптыр дегендей. Эми ушул ишеним менен көп тармактуу, же болбосо ушул бийик аң сезим менен ушу жаратуучулук түшүнүккө өтүшүбүз керек экен, урматтуу улуу журтубуз. Ошентип ар бир адам азыр күрөшүш керек жан дүйнөсү менен, өзү соттошуш керек, өзүн өзү оңдошу керек, өзү менен өзү күрөшүшү керек. Анан ушундай мезгилде мына кыргызда сөз бар, Кудай арбакка койдум. Кудай арбак жазаласын. Кудай арбакты сыйласаң боло дейт. Бул өтө каргыш сөз да. Бул өтө оор сөз түшүнгөн кишиге. Арбак ыраазы болмоюнча тириктин иши жүрбөйт дейт. Ансыгандай ушул ааламдагы арбак, арбай, ар намыс деген байыды дегенде ошол ааламдыкта жогорку күчтөрдү арбай деп коет экен. Жаныбыз чыкканда бул воздухту, духов возитти арбак деп коет экен. Анын ортосунда да 6 катар аалам бар. Ошол жактан бизге түш аян аркылуу берилет экен, көрүнүш аркылуу берилет экен, ачык деле кырсыктап берилет экен. Анан ошол түш төрүңүздөр болсо айтсаңыздар талкуулайлы. Бизде кичине техникалык мүмкүнчүлүк, баягы үзүүчүлүктөр болуп атат окшойт. Звоноктору жакшы келбей атат. Бирок келсе кабыл алып талкуулаганга болот. Демек, мындан ары эмне кылыш керек? Мындан ары эң биринчи эмне кылыш керек? Эң биринчи эскини өчүрүшүбүз керек болуп атат. Эски мүнөзүбүздү, эски оюбузду, эски түшүнүгүбүздү, жаңыны жаратышыбыз керек болуп атат. Аны үчүн эмнени колдонобуз? Мисалы мына айылда бизде апам мактачу Базарбек деген байкени. Карачы келип атасына үй салып берди, машина алды, апасын курортко алып барды деп. Анан мен ошо байкедей, Базарбек байкедей болоюн, ошондой болом деп жүрүп, анан андан озуп кеткем десек болот. Анысыгандай бул жерде дагы ошол самап айтуу. Самап, тилеп эмес, ыйлап эмес, сыйынып эмес, тетирисинче самап айтуу. Ушулар керек. Мисалы мына азыр ар бир адамдын духу түшүп атат, ички жан дүйнөсүндө торнадо болуп атат. Мына самап айтуулар биринчи. Самап айтуу эмне? Адамдын гени жетилгенде өзүнө өзү боек берүүнү, эскини өчүрүүнү, жаңыны курууну, ушул боёну жомоктоштуруу кызматын ушу самап айтуу аткарат экен. Адамды тез ремонттоочу, жаратуучу жеке курал, сыйкыр ачкыч, баягы куралы бардай. 21-кылымга чейин бул самап айтуу мантра иштеген эмес, жакшы толук иштеген эмес. Жаңы доордо ошо мантра толук иштейт экен. Же болбосо мантра, медитация,
новый цивилизация. Ошо кайталап айтуу менен ошол энергия отурат экен да анан ошол иштеп берет экен. Келиңиздер, кайталап отуралы, түшүнүп отуралы. Мисалы, мен жашоонун жомогумун деген мантра бар. Ал эмне деген сөз? Сен жомоктоштур. Жашоо сенден жомоктошот экен. Мен жашоонун боёгумун. Боёңуз сиз жашооңузду жомоктоштуруңуз, элестетиңиз, көз алдыңыздан өткөрүңүз. Эски мына сизде терс сыпат болсо, жакшы энергия чыкпайт да. Сиз ошону биринчи кыркыңыз, жаңы нерсени жаратыңыз. Мына ак көңүл адам башка, кара ниет адам башка. Кимдин ким экенин маңдайыңа келгенде, ниетинен, сөзүнөн, түшүнөн, бактысынан, багытынан, мүнөзүнөн эле билип койсоң болот делет. Кимдин байланышы туура болот дегенде, ошо эки дүйнө илимин терең өздөштүргөн, ниети жакшы, пейили жакшы, мүнөзү жакшы адамдын байланышы туура так болот дейт. Ана бир шалталай болтай келип эле бир нерсени айтса, аны караш керек. Onun мүнөзү кандай, көңүлү кандай, басканиси кандай, бактысы кандай деп. Мына ошо мантрада менин геним жетилген. Мен улуу түшүнүктүн ээсимин. Мына ошону айтканда ошол иштейт экен. Мен сен неге майдаландыңсың? Мен улуу түшүнүктүн ээсимин. Кайра кайталап айтканда ошол түшүнүккө жетесиң. Менин касиетим жетилген. Мына касиетиң болбосо Теңир сени тендиретет. Касиетиң болбосо эгиниң дагы кесел, эмгегиң да бекер болуп атат мисалы. Мен ой менен башкаруучу улуу саясаттын ээсимин. Менин тагдырым жаңыланганын сезип жатам. Мына мүнөзүңүз өзгөргөндө тагдырыңыз өзгөрүп атпайбы? Мен ааламдан, табияттан келген информацияларды иштетүүгө даярмын. Мен эски түшүнүгүмдү мантра менен унутам. Аны айтмайын болбойт, мына менин башыман өткөн. Менде эмоция жок, менде энергия бар. Менде эмоция жок, менде энергия бар деп кайталап айтып анан чындап эле бир азда духуң көтөрүлүп, баягы эски оюңа келбей калат. Мисалы баланын жүрөгүн көтөргөндө деле ушу мантра айтат да, менин колум эмес, Умай энемдин колу деп туруп. Анан ошол орундалат. Анысы кандай көрдүңүзбү? Сөздүн да куну бар экен да. Сөздүн, ойдун куну бар. Демек сөз жандуу иштейт. Мен тилсиз, жансыз техникалар менен сүйлөшүп үйрөнөм. Мен оттун сырын билип күч кубат алам. Мына от жакканда дагы. От жаккан адам башка болуп атпайбы? От жаккан энелер, айылдагы жеңелер башка мисалы. Мен оюмда карама каршылык, пендече акыл жоюлган. Оюңузда ушу эски нерселерди кетириш керек. Мен өзүмдү өзүм соттогонго, оңдогонго күчүм жетет. Эски эмоциядан чыгышыбыз керек болуп атат. Энергия отуруш үчүн. Азыр энергия доору келип атпайбы? Мына оорунун баары эле кайра эле ошол эмоцияга такалып атат. Эмоция. Бизге чын ден соолук керекпи? Узун өмүр керекпи? Же тагдыр ушундай буйруган, же Алла буйруган ушундай дей беребизби? Кыргызда сөз бар го, сактансаң Кудай сактайм дейт го. Демек сен сактансаң сактайт экен да. Же болбосо бир айтылып жүрөт го. Бир Кудайга сыйынган адам болгон экен. Анан бирөө келет, суу каптап баштайт, кичине бутунун учуна жеткен кезде келет, ай алып кетели деп кемеге салып. Жок, мени Кудай сактайт. Кичесине жетет, дагы келет, дагы башка группа. Ой, мени Кудай сактайт дейт. Анан дагы бирөө келет, белинен өткөндө. Ой, мени Алла сактайт дейт. Мен ага сыйынып жүрөм. Анан өлүп калат. Анан сурагына баргандагы кыскасы, жомоктоштуруп айтканда. Ой, Алла, мен сага сыйынсам, сен мени сактабадыңыз, анан ай сактасып, сага корабль жөнөтсөм, группа жөнөтсөм, сен өзүң сактанбадың. Анысы кандай? Адам азыр өзү жаратыш керек болуп атат баардык нерсени. Адамдын башына күн түшүп атат, оорчулук түшүп атат. Же болбосо мындай атаң Кудайың дегендей, ата карыганда баланын башына оор күн түшөт да. Анын сыңарындай оор күн түшүп атат. Көрөрманыбыз бар экен. Кабыл алыңыз. Саламатсызбы? Саламат. Мен суроом бар эле сизге. Сиз кайсыл диндесиз? Анан мунун кут деген эмне деген ошону түшүндүрүп бересизби? Мүмкүн болсо. Жакшы. Ушул суроо такыр бүтпөйт окшойт көпкө чейин. Бул дин деген эволюция убагында болгон. Кайсы дин болсун?
Бардык дин, мисалы мен мусулман деп эле анан христиан динин чаңганга болбойт. Же болбосо мен кыргызмын деп туруп эле ислам динин чаңганга болбойт. Же болбосо мен ислам динимин деп туруп эле кыргызчылыкты чаңганга болбойт. Мунун баары ошол өткөл мезгилде эволюция убакта болгон. Ошон үчүн дин деген эволюцияда болгон. Бүгүнкү күнгө чейин пенделер чокунган, пир туткан, ыйга талган диндер ошол учурдагы эволюциянын деңгээлине жарактуу болуп атат да. Ошол учурдагы. Ал убакта адам сабатсыз, караңгы болгон. Биринчи класстын деңгээлинде десек болот. Техника көрбөгөн, планеталарды көрбөгөн. Кудай аларга өзүнүн купуя сырын, акырет жүзүн, адамзаттын астыдагы жашоо жол жобосун өтө кызган сезимдүү эң төмөнкү түйү менен түшүнүп берген. Азыркы дин кайра эволюцияга барып коюп атпайбы, алып барып туруп. Аллахка сыйын, балаңдын колун Аллах сындырды, Аллах бүтүрөт. Медицинага кайрылбаш керек деген эле деңгээлге жеткирип коюп атпайбы? Кыргыз ортого салып, кеңешип туруп, астыга карап, бугуп туруп иш кылган да. Анысы кандай, бул жерде дагы астыга карап иш кылыш керек болуп атат. Анан кут деген бул кудуреттүү улуу табылга, кут жөнүндө көп сөздөр бар. Мисалы, күн күркүрөп, короодо койлор маалап, талаада жылкылар кишенеп, кыргызга кут түштү деп коет да, мисалы. Анысы кандай, бул кудуреттүү улуу табылга. Урматтуу улуу журтум, бизге бөлүнгөн убакыттагы соңуна, аягына жетти, же кыргызча айтканда байыды, малды санап аягында айтып койчу го, байыды деп, жокту айткан эмес, кет деп айткан эмес, чык деп айткан эмес, бүттү деп айткан эмес. Ат баспайм деген жерин дагы 3 басат дегендей, 1000 басат дегендей, анысы кандай убакыттагы байыды. Биздин оюбуз ошол улуулукту, жаңыдоор жашоо жол жобосун же кыргыздын улуулугун, ошо кыргызды ойготуу, өзүнө таанытуу. Көкүрөгүңүздөргө туура келбеген анча-мынча сөздөр болсо кечирип коюңуздар. Бул берүүлөрдү башка бирөөлөргө жеткиргиңиздер келсе, YouTube'да кут биринчи көрсөтүү деп берилген. СТВ каналынан да ушу 5-күнү кечки саат 9:20 болот. Анан ошол илим боюнча, китептер боюнча, дагы суроолор боюнча менин байланыш телефонум 550 788 188. Анан Арстан Алай Facebook'та дагы ушул илимдер бар. Менин оюм ошол адамзаттын жан дүйнөсү бийиктесе экен деген гана ой. Жакшылыктар болсун, көкүрөгүңүздөрдө муздар, көкүрөгүңүздөрдө тозок, көкүрөгүңүздө ошо көрө албас ичи тарлыктар кетип, көкүрөгүңүздөрдө бейиш, мээрими байырыласын.